Salam dostlar, бұл сабақта мына помещениялардың площадьтарын чыгарганды үйрөнөбүз, жана экспликацияга толтурганды үйрөнөбүз. Биринчи экспликацияны толтуруп алышыбыз керек. Экспликацияны толтуруу үчүн помещениялардын номерлерин кое алабыз. Ал үчүн мындай түшөбүз. Осьтун настройкасына киребиз. Размерлер. Бардығын турлап жазып иштеп чыгабыз. Кийин дагы кое алабыз. Мисалы мындай коюп туруп, учуну бул жака келтирип, сызып коебуз дагы, бул жагын жака келтирип коебуз мынакей. Эми мына ошол осьтун аты мына 1 деп алабыз. Мынакей. 1. Осьту кичинертип алышыбыз керек экен бираз. Диаметр 8 болсун. Перо маркера, перо текста. Маркердин толщинасында бираз калыңыраак кылып алабыз. Жок. 80 болуп кеттир. Мынакей. Аларды помещенияга коюп чыгабыз. Bunu 2 мысалы 3 4 5 бұл 6 деп алайын мысалы. Эми буларды бул жака жазып чыгабыз. Мынакей мисалы 1. Эми аттарын жазып убакытты кетирбейли. Мынакей мисалы аттары жазылды дейли. Булардын бардыгынын паланча деген комнаталардын аттары деп эсептейли. Эми булардын метр квадратын кандай чыгарганды үйрөнөбүз. Мынакей. Анын үчүн бизге мына зонаны басабыз. Жана бул жерге келип 2 жол басабыз. Мынашты 2. Мынакей. 24 59. Ctrl Z бассак жок болот. Бул жака жазабыз 24 59. 0,1 тоголуктоп 24,60 кылабыз. 24,6 метр квадрат экен. Бул жака дагы көп кылып көчүрүп алабыз. Себеби азыр ушу жазууларды оңдоп чыгабыз. 2 16 10 10 3 21 77 4 13 03 5 404 404 6 мыналык окшош эле негизи. Ошондуктан 2'nin размерин жазып коебуз. 16 10. Анын бардыгын кошуп туруп, бул жерге жалпы метр квадрат площадьты чыгарып коебуз.
Сұраулар болса комментарийге жазыңыздар. Кейінгі сабақтан көрішкенше сақ саламатта болыңыздар.